Eң маанилүү деген маселелерди карап чечкендин ордуна мына жаңы бийликке келген адамдар жалаң эле кызмат бөлүштүрүү менен жана финансылык агымдарды майлуу жерди бөлүп талашуу менен алек болуп калды. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик башкаруу аппаратын бир системалаштыруу жөнүндө кыймыл аракеттер жок. Бийликтин бардык вертикалдарында кызмат талаш, түшүнүксүз кыймыл аракеттер, жоопкерчилик. Көп граждандар өзлөрүнүн көйгөйлөрү менен, күйүп аткан маселелери менен кимге даттанаарын, каяка бараарын билишпейт. Мына бүгүнкү күнгө чейин криминалитет тайраңдап, өзүн каалагандай алып жүрүп атат десек, жаңылышпайбыз. Алар мурункудай эле финансылык булактарды көзөмөлдөп, май талкандын үстүндө отурушат. Өзүңүздөр мына көрдүңүздөр, баягы күнү массалык маалымат каражаттарына чыккан жана таможня, бажы кызматынын жаңы жетекчиси белгилүү Крим авторитет менен тойлоп аткандагы сүрөтү чыкты. Буга кандай баа берсе болот? Коррупция менен күрөшүп атабыз, криминалитет менен күрөшүп атабыз деп өткөрүлгөн иш-чаралардын баары эле театрдаштырылган шоуга айланып калды. Мисалы, мына коррупция багытында Райым Матраимов жөнүндө тегерек эле көп сөз болду эле. Бул жана азаттык жүргүзгөн 700 миллион доллардын чыгарылып кетиши, эл аралык жана жүк ташуудагы болгон ар кандай иштер, товар алып келүү, соода тармагындагы көмүскө схемалар жөнүндө. Мына убагында финансылык полициядагы, финансылык чалгындоо кызматыдагы башка күч структураларынын баардыгы бул иштерге Райым Матраимовдун эч кандай тиешеси жок, анын күнөөсү жок деп жарыялап келишкен. Анан мына жакында эле көрдүңөр, Райым Матраимовду кармап алып келишип, бир нече саат сурак кылып туруп, анан кийин чыгарышты. Ошондо да жарыялашты. Бул Райым Матраимов күнөөлүү экен, кылмыш жасаптыр. Анан кийин анын кылмышынан мамлекетке 2 миллиард сом зыян келипти. Анан кийин анын мына 80 миллион сомун төлөп баштады. Эгерде буга чейин Райым Матраимовго бир да кылмыш иш козголбосо, анда каяктан жүрүп анын күнөөсү такталды? Ким тактады? Кантип тактады? Анан жана 2 миллиард сомдун материалдык зыянды ким тактады? Счетный палата, финполиция, финразведка ким? Кантип далилдеди? Элге айтып чыгарышпайбы ошону? Анан эмненин негизинде ал 80 миллион сом төлөдү? Бүгүнкү күндө Райым Матраимов күнөөлүү катары ага жана күнөөкөр деген айып коюла элек да. Ошонун баары мына суроолорду жаратып атпайбы элдин арасында. Андан тышкары мына президенттин милдетин аткаруучу жарыялады. Мен Райым Матраимовду эч кайда кетпөө жөнүндө, подпискага калтыруу жөнүндө өзүм чечим кабыл алдым дейт. Ал киши эмне прокурорбу, сотпу, тергөөчүбү, же дайыма укук коргоочу органбы? Конституцияда анын андай полномочиясы жок да. Эмне үчүн Конституцияда көргөн полномочиялардан тышкары ондай чечимдерди кабыл алат? Укуктук талаага, укуктук негизге бул канчалык жатат? Мына мындан тышкары билесиздер, массалык маалымат каражаттарында мына кылмышкер дүйнөсүнүн ана башы деген бир адамды дагы чоң шоу менен алып келип кармап, ошонун баарын мына телеканалдан баарынан көргөзүштү эле. Биздин оперативдик информация боюнча бүгүн же эртең аны шаардык сот чыгарат. Бирок аны кылмышкерди бүткүл дүйнөгө жарыялап камашты эле. Бүгүн эртең чыгарат. Эгерде чыгарбаса, Крим бүйүнө азыркы келген жаңы бийликтин жетекчилери да өзлөрүнүн счетун, претензиясын